Анан Теңир Мусага дагы мындай деп айтты: Арун менен анын уулдарына бүтүндөй өртөлчү курмандык жөнүндө төмөнкүдөй мыйзамды бер. Бүтүндөй өртөлчү курмандык өртөлчү жайда түнү бою калсын. Курмандык чалынуучу жайдагы от түнү бою күйүп турсун. Ыйык кызмат кылуучу зыгыр бууласынан токулган сырт кийими менен зыгыр бууласынан жасалган ич кийимин кийип, курмандык чалынуучу жайда бүтүндөй өртөлгөн курмандыктан калган гүлдү чыгарып алып, курмандык чалынуучу жайдын жанына койсун. Анан үстүндөгү кийимдерин чечип, башка кийимдерди кийип, гүлдү стандын сыртындагы таза жерге алып чыксын. Бирок курмандык чалынуучу жайдагы от өчпөстөн күйүп турсун. Ыйык кызмат кылуучу ага ар күнү эртең менен отун жагып, анын үстүнө бүтүндөй өртөлчү курмандыкты коюп, анын үстүнө тынчтык курмандыгынын майын өрттөп турсун. Курмандык чалынуучу жайда от дайыма күйүп турсун, өчпөсүн. Нан курмандыгы жөнүндөгү мыйзам мындай: Арундун уулдары аларды Теңирдин алдында курмандык чалынуучу жайга алып келишсин. Анан ыйык кызмат кылуучу нан курмандыктарынын ичинен зайтун майы кошулган үстүнө ладан салынган буудай унунан бир ууч алып, жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү жайда өрттөсүн. Бул курмандык Теңир эсине алыш үчүн өрттөлгөн, жыты Теңирге жаккан курмандык. Нан курмандыгынын калганын Арун менен анын уулдары жесин. Алар ачыткысыз нанды ыйык жайда, жыйын чатырынын короосунда жешсин. Ал ачыткы кошулбай бышырылсын. Мен муну мага арналган курмандыктардын ичинен аларга үлүш кылып бердим. Бул күнөө үчүн жана айып үчүн чалынган курмандык сыяктуу эле эң ыйык курмандык. Аны Арун тукумунун эркек аттууларынын баары жесе болот. Бул курмандык силердин укум тукумуңарга Теңирдин курмандыктарынын ичинен түбөлүккө калсын. Ага тийгендин баары ыйык болуп калат.